Баткен шаарынын тургуну Бааргүл Маматова мындан 8 ай мурда короосуна таза суу түтүгүн киргизген. Бул аралыкта апа таза суунун сапатына канааттанбаганын айтат. Анткени кээде таза суу сугат судай ылайка болуп келсе, кээде хлор жыттанат. Бир сутка токтоп калат, 2 сутка токтоп калат. Анан кийин алганыбыздан кийин суудун таамы башка болуп калат да. Жыты бардай болуп, же бир хлор чыккандай, же башкадан бир жыт болгондой кыпыктаран болуп калат. Анан ичсең судун өзүн иче албайсың да. Чай кылып ичсек, беттери каймактап калып атат. Суулар. Анан унчукпай эле ичип атат, эмне мындай же бир нерсе болгонбу дейт, авария болгон окшойт, бир жерин оңдоп атат деп коеттор. Ушундай. Ошонтип ичип турабыз энди. Таза суу ишканасы шаардын 53 көчөсүнө 24 саат бою суу берилип жатканын, сапаты боюнча белгиленген нормалар сакталаарын билдирди. Лаборант өзү алып келип, мына суудун чыгып аткан жерден алып келип туруп, мына өзү мына аппаратура менен текшерип, суудун составында канча хлор бар экенин текшерип турат. Бизде рекомендация боюнча 0,3 жана 0,5 миллиграмм на литр деген жери бар. Ошондон ашпаш керек норма. Ишканада сууну зыянсыздандыруу үчүн даярдалган кошулмалар атайын жабдуулардын жардамы менен бөлүштүрүлөт. Хлор бар, аралашымы даяр турат. Сол мына краниктен ачылган. Бул жер турутулгандан кийин мал жерге куюп берет. Бул насос резервуарларда 3 резервуар бар, 3-өгө бирдей бөлүштүрүп куюп берет. Нормалар. Шаар тургундарынын таза суунун сапаты боюнча айткан пикирлерин адистер жер астында таза суу түтүгүнүн айрым учурда жарылуусу менен түшүндүрүштү. Паров болот да. Көрүп атасыңар, жолдо тешилип калат. Ошону пока оңдоп эме кылганча ылайка суу ушундай болуп калышы ыктымал. Ошого хлорду көбүрөөк кылып эме кылабыз. Единственный причинасы ошол. Линиябыз 60-жылы курган эски линиялар. Булар сәл-пәл гана тешилип, нагрузканы эме кылып чыгып кетет да. Ошол жерден гана болушу ыктымал, атак суудуку контакт болсо нормально. Калк ичүүчү таза суу тийиштүү ишкана менен санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун ортосундагы келишимге ылайык текшерилип турат. Текшерүүлөр 3 айда же 6 айда бир жолу болот. Баткен шаарыныкы дагы жакшы. Головнойдон келди. Андан бу Булак баштан келди, Туура таштан келди. Суулары жакшы. Жоскос дагы нормада. Ар бир зонадан квартал сайын текшерилет. Кээ бир зоналарда 2 кварталда бир текшерилет. Өзүнүн түзгөн келишимдери боюнча биз өздөрү алып келет, текшерип турабыз. Мынтип суунун узак убакыт бою текшерилбей калуусу же айрым учурдагы суу түтүктөрүнүн жарылуусунун таасириби? Айтор шаардагы ичүүчү суунун сапаты фильтрлөөчү компаниянын адистеринин текшерүүсүнүн жыйынтыгында ушундай. Мамлекет тарабынан берилген крандан чыккан суу. Баткен шаарындагы биз ичип аткан таза суу, Бул ошо кудуктан жердин астынан казылып чыгарылган суу. Акыбалы ушундай. Талапка жооп бербейт. Бул кайнатылган суу. Крантан чыккан деле. Ошо кайнатылган суу. Бул деле талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербейт. Бул ошол суу фильтрованный суу, тазаланган суу, системадан өткөн суу. Сары болгон себеби минералдар да. Минералдар лимон түстө болот. Мынтип адистер сууну тазалап ичүү жарандардын ден соолугу үчүн маанилүү экенин белгилешет. Дарыгерлер болсо көп учурда кайнатылган суу ичүүнү эскертет. Ал эми кадимки суу түтүгүнөн аккан сууда ден соолукка пайдалуу минералдар бар экени да айтылат. Фильтрленгенде эч кандай бул минералдык заттар өлбөйт экен. Болгону ошол сууду жесткость деп коет экен, каттуулугунан тазалап берет экен. Ошо суунун каттуулугу бул ашказан ооруларына, гастрит оорусуна жана башка ооруларга, ошондой эле бөйрөк оорусуна дагы алып келиши мүмкүн да. Себеби суунун каттуулугу бара-бара бөйрөккө таш чогултушу мүмкүн. Негизи 5 жашка чейинки балдарга кайнатылган сууну берүү абзел. Себеби мен жогоруда айтып кеткен сарык оорусуну, ошондой эле митек кут оорусун, өзгөчө азыр сезонный оору деп коет. Бул ичөткө оорусунан алдын алат. Хлорлонгон сууду эми организмге зыяны тийбей турган кылып кошуп беришет. Сөзсүз түрдө талапка жооп берет деп санаптык көзөмөлдөө борбору ишендирип кетет. Күнүмдүк жашоодо ичип жаткан суубуздун сапатына көп маани бербегенибиз менен анын кесепети жарандардын ден соолугун жабыркатаары талашсыз. Экологиялык абалы сакталган, ашыкча химикаттары жок, таза суу ичүүгө ар бир жаран укуктуу. Анткени суу адам баласынын ден соолугу үчүн эң керектүү азык.
Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.